Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун өткөн жылдардагы бюджети бекитилген суммадан ашыкча коротулган. Муну эсептөө палатасынын аудиторлору да аныктап чыгышкан. Бюджеттин аткарылышы боюнча отчет берген эл өкүлү Данияр Төлөнов каржылык бузуулар, сапар чыгымдары, курулуш иштерин аткарууда жана башка учурларда болгондугун билдирди. Каржылык бузуулар, бюджеттин резервтери, жоготуулар жана рационалдык эмес пайдалануулар аныкталган. Каржылык бузуулар 37,2 миллион сомго аныкталган. Анын ичинен 24,3 миллион сом калына келтирүү тийиш болсо, аудиттин жүрүшүндө 12,9 миллион сом калына келтирилген. Же болгону 53,5%. Бирок эсеп палатасынын аудитору 2 жыл аралыгында калыбына келтирилгендер да бар экендигин айтып, казына канча чыгымга учураган түшүндүрдү. Жалпы мыйзам бузуулар 390 миллион болуп атат. Анын ичинен именно финансылык каржы бузуулар 37,3 миллион сом. Анын ичинде жетишпестиктер бар, башка эмгек акылар негизсиз төлөөлөр бар. Андан сырткары 226,7 миллион сом өлчөмүндөгү бюджеттин резервтери жана жоготуулары аныкталган. Бул жерде эмгек акыны төлөөдөгү бузуулар бар. Маалым болгондой чыгым пандемия учуруна туш болуп, элге жардам көрсөтүүдө каржылык бузуулар болуптур. Бирок ага шылтоолоо так иликтеп чыгуу керек, мыйзамсыз жака коротулуп кеткен болбосун деген эскертүүлөр да болду. Оор маалда акча каражаттары жумшалган, ошол жерде жөн эле жөнөкөйлөр дарыгерлер күйүп кетпеш керек. Алымкадыр Сабырдинович, жөнөкөй дарыгерлер күйүп кетпеш керек. Ал жерде ошол чечимди кабыл алып, ошол нерсени мыйзамсыз нерсеге жол түрткөн жетекчилер бар. Бирок ошол эле учурда, ошол жагдайда кандай шартта кабыл алынды, ошондагы бардыгын эске алып, андан кийин чечим чыгарышыңыздарды мен силерди чакырып кетем. Айрым депутаттар аймактарда эл милдеттүү медициналык камсыздандыруунун жардамын көп учурда ала алышпайт. Дарыгерлер жок дарыларды жазып берип, жарандар өз каражатынан сатып алууга туура келет деген ойлорун билдиришти. Мындан улам бул маселени көзөмөлдөө сунушталды. Ал эми эл өкүлү Марлен Маматалиевдин пикири боюнча, биз индиялык, пакистандык студенттерди окутканыбыз менен дал ошол өлкөлөргө барып оор операцияларды өткөрүп келебиз. Албетте буга жабдуулардын жетишсиздиги себеп болору белгилүү. Бирок жыл сайын бирден аппарат алсак деле маселе чечилеби дейт. Түшүнүп атам, бизде толугу менен медицина ага жол бере албайт. Бирок ошол эле учурда мына акчасы барлар сыртка чыгып операция алып келет. Тилекке каршы акчасы жоктордун бардыгы мына жерде калып калат да. Бизде бир эле принцип, анча-мынча жерлерде мисалы сразу кесмей да. Айтайын дегеним 17 миллиард фомско бөлүнөт. Жылына ошол оборудованияларын алып койсо 1 миллион долларын тегерегинде экен да. Канча жылдан бери ушундай оборудование алып койсок, мүмкүн ошол канчалаган жарандарыбыздын өмүрүн сактап кала белек. Siz aytқан эмел методикалардын бардыгын биз колдон келгенин киргизип атабыз. Азыркы кезде Кыргыз Түрк достук клиникасы ачылды. Ал жерде азыркы дүйнө жүзүндө кандай операциялар боло турган болсо ошол жерде болуп атат. Баасы дагы абдан арзан. Мисалга алсак, ошол стендирование эле 50 000 сом. Экинчиден пересадка печени, пересадки почки деген бизде да азыр киргизилди. Бир жылда 300-кө чейин кылалы деп атабыз. Ошого өкмөт бизге акча бөлүп берди, 20 миллионду. Типирование деген биздин лаборатория жок болчу, аны биз алдык. Жыл сайын 20 миллиард сомду бейтаптарды дарылоого коротпой, оорунун алдын алуу камын көрсөк болбойбу деген эл өкүлү Нурланбек Шакиев дары-дармекке жумшагандан көрө алдын алууда элдин саламаттыгы да сакталат беле деген көз карашын билдирди. 20 миллиарддын бардыгы пролеченный случайга кетпет. Алардын ичинде ооруканаларды каржылоого 9 миллиард кетет, жеңилдетилген дары-дармек менен камсыздоого 461 миллион кетет, гемодиализ кызматына 1 миллиард 421 миллион кетет да. Ошол деген бул профилактический мероприятияга кетишет. Бүгүнкү күндө конкреттүү түрдө ошондой профилактикалык иш-аракеттер барбы, жүрүп атабы? Жүрүп атат, берип атабыз биз. Бирок депутат министрдин реформасын колдой турганын, 17 медициналык окуу жайлар жабууларын туура көргөнү менен аягына чыгабы деген күмөн оюнда ортого салды. Себеби окуу жай ээлери тарабынан министрге коркутуулар болгону буга чейин маалымат каражаттарына чыгып кеткен. Мына реформа деп атасыз, жанагы 17 медициналык жеке окуу жайларын текшерүү боюнча бул абдан туура. Себеби дегенде бул барыбызга маалым, акыркы убактарда бул ушунчалык бир соревнование болуп калды, акча жасаш үчүн кээ бир адамдарга. Ушуну аягына чыгасызбы же ошол бай көпөстөр сизге взятка берсе токтотуп коесузбу, тандалма болобу? Баары толук болобу же тандалма жүргүзүлөбү? Бүгүн биз 12 вузду
06 деп коет, ошону чакырып лицензияларын алып атабыз. А 5-өнү болсо 1-апрелге чейин көрөбүз. Анан сунуштап атат деген ар бир ошол мекемедегилер мурун кандай лицензия алып, акчалар аркылуу берип алган экен, ошолорду азыр сунуштап атат, биз аларды четке кагып атабыз. Бир айдын ичинде мен ойлойм 17-нин канчасы калат, канчасы калбайт сиздерге билгизебиз. Медицина тармагында эле эмес, бардык мамлекеттик мекеме уюмдарда сатып алуу тендер аркылуу жүргүзүлөт. Бирок бул ыкма айрым учурда кедергисин тийгизип коюп жатканы белгилүү. Мындан улам тендерден башка ыкма менен сатып алуу болобу деген суроо жаралууда. Аткаруу бийлиги мамлекеттик сатып алуунун башка айламалын караштырып жатыптыр. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзам долбооруна өзгөртүүлөр, мыйзам долбоору сиздерге сунушталды. Жакында карап берсеңиздер, сиз айткан маселелер ошол жерде бар. Кээ-бир каражаттарды тендерсиз алганга, сиздер колдоп берсеңиздер, биз тендерсиз эле алганга уруксат алалы деп атабыз. Соңку учурларда чырга айланып жаткан ооруканалардын айланасындагы жерлердин тагдыры да көз жазымда калган жок. Ооруканаларды көп жыл жетектегендер менчиктештирип же жеке жактарга сатылып кеткендиктен соттошуп жаткан учурлар айтылып эле келүүдө. Бирок мындай иштер көп болгондуктан толук аягына чыга электери да бар экен. Саламаттыкты сактоо тармагында болобу, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду Айтор кадрларды дайындоодо аймактык балансты сактоо сунушу айтылды. Соңунда милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетине тиешелүү мыйзам долбоорлору добуш берүүгө жөнөтүлдү. Шекер Сатыбалдиева, Аскар Маратов, Нью ТВ.